Assalamu alaikum, rahmatullah barakatuh. 29 сентябрь 2022 жыл. Biz азыр Карабах айылында турабыз. Азыркы учурда ушул Карабахтын местный балдары, жигиттери ушу согуш учурунда тамак аш уюштурушкан солдаттарга, ушу местный балдарга, ушул өзүнүн жерин коргоп аткандарга. Ошолордун иш-чарасында бир аз кемчиликтер болгон экен, ошолорго бир аз карыз болуп калышкан экен. Ошолорду аманаттарды алып келип бердик. Калганын ушул жигиттер өзүлөрү түшүндүрүп берди. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатуху. Мен Исаков Сапар, Баткен району Карабак айылынын тургуну болом. 2022 жылы 16 сентябрда тажик-кыргыз урушуда ошол жерде калган элди көчүрүп калган солдаттарга, калган элге жардам берген элге нан жаап, жардам кылып, ушул наойкананын унун иштетип жиберип, бүгүн элден жардам сурап, мына кара көйлүк туугандар жардам берип туруп, аманатыңыздарды алдык. Allah razı olsun sizlerden. Çok rahmat. Allah razı olsun. Sizlerden de Allah razı olsun. Çınında bayakı bu жерде кадимкидей октор ушундай учуп атканда балдар айтып атышты. Ок кадимкидей көрүнүп учуп атканда биз могу жерден нан жаап аттык дейт да. Октун учуп атканын көрүп биз бул жактан çok karlaşıp nан жаап аттык дейт. Sizlerden de Allah razı olsun. Bu жақта күнү-түн тынбай кызмат кылган сіздерден de Allah razı olsun. Негизи сіздердин аманатыңыздар ушундай чынында жардамга муктаж адамдарга жетип атат. Чынында ушул жерден көп дагы ушундай навайканалардан карыздар бар. Андагы Кудай буйрса акчалар топтолуп төлөгөнгө аракет кылабыз. Бул жерде жүрүп аткан процессти мен баракчамдан көрсөңүздөр болот. Мынакей аманатты бердик, карызын Кудай буйрса мынакей Шумкарды мен отметка кылам. Ошол жактагы азыркы эле айтып кеткендей, согуш учурунда балдар нан жапты деген ошол видеолорду көрө алсаңыздар болот. Анан Кудай буйрса дагы карыз бар экен. Кимде ошол убакта эң ысык согуштун кызуу убагында болгон иштердин карызы болгон, ошолорго ким дагы көмөктөшүп жардам берем десе ошо Шумкарга же мага кайрылышыңыздар болот. Биз аманаттарды өз элдерине иншаллах берип коебуз. Allah razı olsun. Allah razı olsun.